Assalamu alaikum hurmatly mening kuyarmanlarım, qandaysыздар? Жакшыбы, ден соолугуңар? İşleriңер жакшыбы? Бүгүн алгачкыдай мергенчилердин жана балыкчылардын Ысык областтык коомдук бирикмесинин алдыдагы аңчылык мезгилди ачууда ошондой эле акыркы учурдагы ушул аңчылыкты пайдалануу боюнча конкурстун жеңүүчүсү болуп аталгандыктан бизде буга чейин аңчылык чарбага кирбеген жаңы жерлердин жашоочулары, ошол жердеги биздин будущий абоненттер биздин аңчылар менен таанышуу иретинде жана ошондой эле биздин уставкалайык жанакы баштапкы аңчылык жааматтарды уюштуруу боюнча түшүндүрүү иштерин кийинирээк жүргүзүү максатында биз ошол тамчы айылына барып, ошол тамчы айылындагы биздин аңчыларыбыз менен таанышабыз, кеңешебиз, ошол жаңы участкага обходторду кандай кылабыз, ошол жакты жергиликтүү биздин аңчылар менен кеңешип туруп ошол жерде болочок эгирибиз ким болот, шартын кандай алып барабыз, алдыдагы эмне биринчи кезекте кылчу иштерибиз бар, ошолордун баардыгын жеринде бетине бет отуруп дегендей ийри отуруп түз кеңешип иш алып баралы деп жатабыз. Буюрса түп айылынан чыктык. Амаза биздин жалпы мергендерге бир эки сөз. Assalamu alaikum mергендер. Биз баягыдай эле бүгүн тамчыга баратабыз. Биздин мергендер менен таанышып, мергенчиликти ачуалуу жолдорун түшүндүрүп, кыска, нускап, ошол мергендер биз баарыбыз үч бирдикте баарыбызга биримдик болсо баарын жеңебиз буюрса. Мынакей урматтуу менин күйөрмандарым, карагыч кандай керемет жаратылышта жашайбыз. Кандай керемет. Ушул кереметтин баардыгын ушу биз коомдук бирикме мүчөлөрүбүз менен биргеликте карап, кайтарып, мыйзамдуу пайдаланганга аракеттерди кылышыбыз керек. Сейчас хочу дать слово нашему самому лучшему охотнику Карастулеву Семену, члену управления Исыкульского областного общественного объединения. Дядя Семен, пару слов нашим зрителям, моим. Добрый день, наша уважаемая аудитория любителей охотников, рыбаков. Всем удачного начала дня, все хорошо. Мы собрались, едем для организации, организовалась новая ячейка охотничья в селе Тамчи. Мы едем туда, чтобы поддержать их, объяснить все цели наших пользователей, все разъяснить, потому что сейчас много вновь вступающих членов, которые чего-то не понимают, чего-то надо. Вот у нас организовалась новая ячейка, там 20 человек, это уже в селе ячейка. Но село далеко от областного центра. Для всего этого мы едем, чтобы у них был свой коллектив, свой. Вот, блин, ДТП. Выскочили. ДТП. Что, ударились только, да? Ударились. Поэтому мы поприсутствуем так в лице нашего областного председателя, ну и маленький наш, для его поддержка, которые члены нашего общества. Это здорово, когда сейчас организуются новые коллективы.
это были как бы бесхозные территории закрытые. Сейчас мы по тендеру. И чем больше будет молодых охотников, тем больше они будут пользоваться нашими угодьями. Это будет здорово. Больше порядка будет, посматривать. Все будем устранять недостатки. Ну и для каждого, кто вновь вступающий, они не просто вступают, что мы их агитируем. Это большой такие, у них хобби такое, заниматься охотой, рыбалкой. Это прекрасное времяпровождение. Так же, как охота, так же, как и спорт, и рыбалка, тихая охота по горам. Все это здоровье, все это, так сказать, занятость. Поэтому вот еще раз говорим, что мы далеко едем, чтобы первичная коллективная ячейка была, чтобы не каждому не ездить в центр, не добиваться. Они через своего председателя местного будут брать лицензии, оплачивать там все, членские взносы, брать карточки. Ну, я думаю, это здорово, что я думаю, еще села также присоединятся, и коллектив у нас сейчас по численности только растет. Это хорошо. Ну все, хватит. Ошентип келдик. Assalamu alaikum. Çok hoş bulup kattık. Size gelince dalay soru oldu, dalay çok oldu degендей. Kuday buyursa жерleri кымдан кейін маму афорте толалып, бізде тағы бір кайт açып отыр. Айтатам сіздерге ашыққан ақсақалдар бар екен. ішіне кел жеп жатқанда тұтып қойды екен. Ай, тоқтауғылады еді. Тұрау. Қарысылардың ырысы бар дейді. Bizim балалар жақсы. Қара. Местный да, я покупаю, алып қоймаймын. Ne gün oldu?
автовестилер бар. Ошолордун баардыгын биз аныктап, графиктарын коюп, кайсы жерде охота кылсак болот, каякта охота кылсак болбойт, ошонун баардыгын түзөбүз, жаңы карта чыгарабыз. То есть, мисалы үчүн азыр бүгүн өткөндө Ананьевдон мына Шакен аман болуп чогулушта кеп болгон, мына могу азыр ээси жок жердин биз ээси болуп келдик да. Эми ушул жерге эгиндерди коюп, ошол айыл ээси жооп болуп ошон үчүн биз ушул ар бир жерге анан буюрса биз билбейбиз да жаңы жем алган жерибизде эмнебиз бар, эмнебиз жок, канча мөңгүбүз бар, канча токойубуз бар, канча жаныбарларыбыз жашайт. Ошонун баардыгын аңчылыкты уюштуруу иштери жүргөн кезде биз ошонун баарын санаттын алып, бизге могу территорияга ар бир охотчо паспорт жасайбыз. Аңчылык чарбанын паспорту болот да. Ошол паспортто көрсөтүлөт экспликация земель. То есть ошол эле суу санакка келгенде биз сууду санап болбойбуз да. Биз ошол экспликация охотстройство жүргөн кезде могу территориянын баардыгын ошол жана биз жалдап аткан фирма экспликация кылып зоналарга бөлүп берет. То есть суур байырлаган аймактын аянтын чыгарып берет да. Биз уже биздин эгерлер жеринде чыгат дагы жанагы 5-6 окуган эсептеп туруп эле 1 гектарда канча суу жашайт. Ошону жанагы жалпы 25 гектар участкада суур байырлай турчу жерлердин аймагына көбөйтүп средний плотностьно чыгарып коебуз да. То есть ошол биз мал жандыктын санын өкмөткө мамлекетке далилдегенден кийин гана бизге жана квотаны берет. Анан биз квотаны өзүбүздүн эле аңчылыкты пайдаланышпай биздин ишмерлер кайра өзүбүз сатып алып жанагы охота квотасын да. Бизге сатып алган кишинин акчасы биздин чарбага 1 тиын калбайт, биз аны толук өтүп төлөйбүз. Анын 65% жаратылыштуу аңчыларды биздин катарга кошулгула, ушул жактын ээлеп, ушул жактын ээси болгула деген. Анткени охотниктердин саны аз. Мына область боюнча официально 3000ден ашык жарандар муктарын каттаган болсо, ошонун бир 700-800 гана законный болот да. Биздин задача могу жаңы жерлердеги болгон айылдарды кыдырып, ушул жактагы мен охотник дегендин баардыгын биздин катарга кошсок, аларга биз убага келгенде туут малын түшүндүрүп, норма деген эмне экенин түшүндүрүп, сезон убагында жеринде ора кылбастан, например, тамчылык эле биздин жарандарыбызды ора кылбастан, балыкчыга самсытып же чолпоноктага же караколго чейин ора кылбастан, силерге айтпадым беле 15тен кем эмес мүчөлөр болсо силердин жамаатыңарда биз сиздерге өзүңөрдүн төрөгүңарды шайлап, өзүңөр шайлайсыңар. Бир жооптуу чыңырак жигитиңерди шайлап алсаңар, биз ошол жигитке ушундай укуктарды делегировать этип, тиешелүү жана план строевой отчетность сезон убагында керектелүүчү жана путёвкалардын баардыгын өзүнүн эле колуна беребиз. Ал уже силерди ора кылбай жерине эле путёвкаңарды жазып берип, эгилиңер отметкасын кылып, өзүбүздү карап, өзүбүздү башкарып, жакшылап жалпы беребиз. Мунун баары силердики. Эскиче айтканда, моундан баштап, балыкчыдан баштап, мунун баары буюрса биздин коомдук бирикменики. Эгер силер бизге коомдук бирикмеге мүчө болсоңор, силер уже биздин кишиңер да, могу жердин баары силердики болуп калат да. То есть жалпы менен айтканда биз азыр жабык группабыз бар, ошол жерде биз жалаң мүчөлөрдү камтыган маалымат базасын топтогонбуз. Ошол жерде 700ден ашык кишибиз бар. Ошол кишилер гана азыр могу жердин баарын Nam jamda da işte dokumenterlerde düşündüm Ayvek dedim çakıcı böyle. Anda dedim böyle. Ayvek'ti sessiz. Ayvek tozuş gerekse ya ne statmıyor. Uçaklaşına на границах деп анан исходной точкасын бөлүп описание границ кирет. Например, от этой точки границы, мына, исходной точкой выбрана пересечение административной границы Сыкульского и Томского района. Автодороги Бишкек Чолпонат. Точка номер 1. От этой точки границы идет направление. Он бар описание кирет. Бүгүн могу Он бар описание кайсы бийиктикте. Сроком на 15 лет.
Misal üçün Айбек жаш кадр. Buradan düzletçilik. Кайтарыш керек жана башкадан сырткары. До 28 апреля 2027 жылга чейин провести внутрихозяйственное устройство в установленном порядке. При этом прилегающих к особо охраняемым природным территориям ОФТ участки охотничьих угодий не менее 10% определенных качественных зон выделить под производственные участки не менее 10% от общей площади. То есть, бұл жердің жаңы жеңіп алған жерді біз ақ устройство қылышымыз керек 27 жылға чейин. Мұны қылбасақ өкмөт бізді жерді алып қойды. Біз ошол уақыт içinde бұл ақ устройствоны баштадық. Космостан съемкалар жүрді, азыр иштер жүрүп баратат. Бизге азыр акча керек. Біз 600-700 кишибиз болгон. Хотя область боюнча 3,5 миң курал бар каттоодо турган. Ошон үчүн урматтуу мергендер, силерди чакырып өкмөттүн милдеттемелерди аткарбасак бизге жок. Бул жердин мага да кереги жок. Бул жердин баары силерге керек. Сметасы примерно Сметасы могу жалпы аянтыбыз биздин жеңип алган учурдагы жалпы аянтыбыз 969.654 гектар 4 сомдон эсептелет. Биз гектарын жасап бергенде 4 сомдон. Ошондо где-то 4 миллионго жетпейт, 3 миллион 800 миң акчабыз керек. Biz birinci tranş 400 mingdi özümüzün kassamızdan bölüp verdik. İkinci tranş bir aydan keyin 800 ming 900 gerek. Kalgan akçanı 2,5 milyon. О, членский алырыңыз да. Членский алыр, антенне 20 гектар бас көтөрүлүп. Азнакы 5 миң берип, өз бекеттеринде 5 миң сайрап 5 миң. 5 миң Хорошо, идеологumuzda Onu almayı oynuyor ya. Yok cürgüne az giriyoruz ya. Aa, girgine çocuk. Aa, yapın. Emedi. Qanday bo'ladi? Bu to'g'ri basqan tash emas, chiqib tashlagan. Мындай жигиттер сөз ачыгында чакырылган чогулушка келбейсиңер да, мүчөлөр. Эми мүчө эместерге сөз тийбесин. Мүчөлөр бар бизде, өзүбүздүн группабыз бар, закрытый группабыз бар. Аяка принципиально мүчөлүк билети барларды гана киргизебиз. Бул бизге заманбап маалымат берүүчү керектүү эмес экен да. Анан мисалы үчүн өткөндө анонимдо бүт жалпы ысыкалар чогултуп маалымат кайтып жеткен жок көбүргө. Мындай маалымат олар Сатинова Макакалбас менен келишти. Ошол жерден сунуштар болду. Действительно мындай кызыктар адам ол жакта билиш керек да. Анан мисалы үчүн биликке мисалы үчүн Чолпонбекке сунуш берилди. Биз кабыл алдык. Анан баягы үйдө жаткан диван эксперттер дейбизби, же кандай дейбиз билбейм, же өзү действительно браконьер болуп жүргөндөрбү. Эми ар кандай адресте сөздөрдү айтып аткан да. Тиги бала болбойт, бул бала болбойт, биздикилер мынтип атат, тигинтип атат деп. Биздикилер деген сөз, биздикилер качан биздикилер болот? Биздикилер болуп мүчө билетилер бар. Бизге мүчө болсоңор, ошондо айтсаңар болот да. Анан мүчө билети жок, кет көчөдө жүргөндөрдү, калада жүргөндөрдү максат дегендер алар. Айбек, Айбекти эгер кылып койсок, Айбекке зарплатасы 5 миллион коюлсок, мисалы үчүн. Эсептегиле 12 айга вместе страховой пост менен канча төлөп берсиздер? Аны ким чыгарат керек? Аны ким чыгарат керек? Аны ким чыгарат? Бизде законный мүчө турган, жана мүчө вакытын өткөрүп. Ал эмне үчүн керек? Тегин жок болуп, тоо дечкен, мисалы. Ошон үчүн биринчиден мүчө өтүп алып туруп, анан биздин ички иштерибизге аралашыш керек да. Аралашыш керек. Артында шайлы болот, абрактар болот. Biz ona yürüdük, zaman
Bizde толық демократия. Ben айтып отырмын, Францияда силерде жаңа бір үй болса, буга чейин баштап болгон эмес. Действительно сөзүн ачып браконьерство менен алек болчу, айла жок анткени. Көп аксакалдарыбыздын убакыты жок бизге тиешелүү бул жерге барып охот болмоч. Шарты да жок, чөнтөгү да жетпейт агат. Анан кээ бар болчу антан калат. Анан эми билбейм, биз раз модельный үйрүп отабыз, бизге непосредственно фундамент жокыңар бар, отметкалар жок, келип токтоттубу? Отметкалар жок, бизер браконьерство. Анткени отметка кылбай туруп кетип калмак да, мисалы үчүн, эки бизде калмак. Бул анан эртеси кайра келип охоттойм дегендер да бар арабыздачы. Арабызда үчөө болуп жүрөт, баары зың, продлевать этсе, баары сол. Но барма деген жерге атайын баргандар бар болчу да. Анан барып атайын кармалып калган, ортодон жүзүп жатып, анан штрафтар жазылып, анан могу барып тартабыз, азыркы көпкөдө сакасында да анан кагыз кетти. Ошон үчүн жигиттер ошол анан жалпы эле область боюнча алмаза азыр именно буга чейин акыл түгөлөр жок жерлерден барып келиптер менен чалпаш керек болуп атат да. Анткени ар бир айылда ахаттар бар. Жок дегенде бир 4-5 адам коюп мыйзамсыз, анан мыйзамсыздар болсо акыл салат. Мыйзамсыздар акылын үйрөтөт элек, мыйзамдаштырып атат. Эмне үчүн биздин жарандар жөн билбестиктин айынан кырада кетиш керек. Чоңдогон айыптарга жигиш керек. Ошон үчүн биздин коомдук бийликте бар. Жана отчество Пчеловодов дегендей жаңы балчылык кармап аткандар ошого жүрүп алып үйрөнөт да, канча жерден. А биздин отчество охотника рыболов ошону үйрөтөбүз. Балык канча кармай жүрсүңөр азыр айтып берип аткандар. Канча кармабаш керек. Жалпакта мен айткандай мына сенизге кошумча кыла кетейин. Жаңы өзүнүн көпчүлүгүндө мансал менен билесиздер. Мына жайыт комитети түзүлгөн мына төлөөгө да болуп жүрдүк. Дагы ошондон жана сен айткандай төлө десең бизге оюңа зарплата алып атпайсың дейт. Зарплата жеткенден эчкем төлөм жок болсо мен атам башын зарплатаны алам, мисалы үчүн мен. Ошо аны эми түшүнбөйт. Сен как будто ичип атасың, жеп атасың деген сөздөр болуп, эми жалпак менен азыр бул жаңы үйүшүп аткан уюм да. Ошон үчүн жанагындай балдар Сел жакта. Бүгүн 24 август 2026 жыл Камчы айлык портуна келдик. Ошо бизде деген тоолорду Кудай буйрса алдык. Өкмөттөн бекитилген тартипте теңгичи болуп, аныкталып, Кудай буйрса ошол жерлерде аңчылык жана балык кулоого, кармоого, ошого Ысыкөл областтык мергенчилер жана балыкчылар коомдук бирикме утуп алды. Анан кийин бизде ушу Тамчыда айылында коллектив чок болчу. Кудай буйрса мына азыр коллектив ушинтип первичный коллективге чогулуп, ошол жактан төрагасын шайлап, бекитип берип, Кудай буйрса ошо менен иш огунан жылат деп ошол менен чогулдук. Кудай буйрса азыр биздин председателибиз Марат Рыскович түшүндүрмө иштери менен айлык түшүнүп турат, ошо кандай болот, эмне болот, эмне себептен биринчи коллектив керек экенин, кандайча канча киши болот экенин, каяка мергенчилик кылса болот, чек ара каерде болот, ошонун баарын өзүнүн бекитилген аймагын так даана билиш үчүн. Ошентип бизде Ысыкөл району 277.000ден ашык гектар жерде өкмөттөн бекитилип берди. Анан ошо мергенчилерибиз дагы ыңгайлуу болсун деп отметкаларын убагында коюп, жай жеңилдеп келип тээти балчыга барбай, же болбосо чопонто барбай, өзүнүн жеринен отметкасын, путевкасына коюп алып, мыйзамдуу мергенчилик кылганга да шарт түзүлүп, ошо түзүлүп берсин деп ошо коллектив чогултканга келбесиңиз. Андан тышкары мына Кудай буйрса эми жерибизди уттук, эми оформить алыш керектин амалында жүрөбүз. Оформить Кудай буйрса внутрь охоты устройствосын бүтүрүп алсак, Кудай буйрса коллективге да жеңил болот экен, алыс жакка барбайт экен, ыңгайлуу шарт болот экен. Бирөөлөр мергенчилик кылат элек деп Торайга чейин барчу, эми болсо өзүнүн аймагынан чыкпай, кайтарып дагы өздөрү да жеңил, бизге да жеңил, взносторду да жеңил төлөйт, эки жакка барбай бир жерде өзүнүн ишчиси болуп жеңилдик болот. Ассаламу алейкум, кандайсыңар туугандар? Мен Тамчы айылынын тургуну Төлөгүлү Султан. Ошол туугандар Кудай буйрса биз жакка жакшы чечимдер чыгып атат. Охот союзунун адамдары, беректилер, шефтер келип Тамчы айылынан өзүнөн эгил шайлап атышат азыр. Эки жакка ора кылбай, мурун балыкчы чолпонтого каттап, эки жакка кичине барып калчубуз чуркап.
буюрса тамчы айылында өзүбүздүн эгер болот. Ушул жактан болгон көйгөйлөр чечилет. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Колу жок, жаратпайт. Ал жаратпайт. Кадимге жарабаган. Ошон үчүн Кутовскийдагы роль ойнойт. Ошондо Алатайдын ичинде кылмыш керек. Бизде болсо низамды өтекине жоксуп тартып калып атып, биз мына айтканда бир колубузда өлкөн анос болсо, яни бир колубуз камчыбыз бар да. Эй деп мындай кишине чаппай, мына камчыны кармап аткан, балды айдаган чаппайт го, коркутуп. Ошондой сыяктуу болобуз. Айнымаса ошо. Анан кийин балдарды мыйзамдуу мергенчилик кылгыла, бир күндүк норма 3 коён Бишкекке болсо 3 коён Бишкекке аткыла, ашыгыла, кармабагыла, мыйзамдуу жүргүлө, мыйзамдуу сыйлагыла дейбиз. Алар болсо 3 коёндун бирөөсү ашкат болсо 4 коёнго коюп. Çavuşağız. Atışağız demeyiz mi? Siz gupta tutkesin. Ya azat bakayım. O. Yok az президиум oturuz. Doğru. Yaşlar beyazı oturuz. Ben ne yapayım? Altısına da değilim. Тиди? Кубай. Sevgine zinadı. Меники натиде бүткөдү. Кудай жалгап. Аты жөн жүрмөбүз дегенде. Жакшы саналам. Бакыт жок, баарысы азыр иштеп таап эметип алып, анан кийин мына сезонго Кудай буйрса жетишип калсак, эмени охот устройствону жигиттер, силерге үйүп атканым ушу эң чоң район Сердики. Искөл району 277 000 гектардан ашык. Силер азыр могу баарыңар могу бир айыл эмес, мына Чолпонбектин эле бүт могу айылдын баардыгын чогулуп Sultan gel okula çıkın. Nerede kaçıracak? Direkt çıkır ki. өзүңүздүн территорияга болуп билиңер, таанып билиңер. Жардамчы болосуңар. Анткени эки жактан келген браконьерство көп болот биякта. Себеп отдыхающийлер көп. Жеке өзүнүн туракчы айылдары барлар бар. Келе алат отурсаңар кетип махот кылып кетет. Анан кийин ошонун баарын карап алсаңар, силер бияктан кандай браконьер кылса силерге сөз тиет. Ошол эле Чолпонбектикке сөз тиет. Ошол эле аркы Далинканыкы тиет. Аркы Бостерикке бүт баары силерге тиет. Ошол район туруп. Ошон үчүн баарыңар бириңер жөөлөк болуп, ар бирөөгө коктунун башын билесиңер, кайсы кокту каякта кечмелик бар, каяктан өтүп кетсе болот, ат менен, жөө менен, машина менен дегендей. Анан, например, Чолпонбек сен жакка качты, Чолпонбек барып тосуп алат. Мен жүрөбүз. Прививка алгандан кийин 1-2 күн изоляцияга кармаш керек. Прививкадан кийин. Прививка бүттү, 2-3 күн кармап, жакшы заң чыгарып бүтүп алгандан кийин, анан кийин жайып кайтасыңар. Бул жапай жандыктарга дагы залакасы тийбейт. Сен айылдын тургундарына тийишели бул мал менен жүргөн обязательно. Аны деген муну караш керек. Себеп бир эле оорукчан жаныбардын экинокоздунан прививка бересиңер, башка оорусунан прививка бересиңер, ал заң менен жолдон кетип чыгат. Ал личинкасы деген чөптүн түйдөгө жатпайт, чыккан чөптүн эң үстүнө барып, пожалуйста, мына Султан келдиңер, Султан 1-2 күндүк жазып бер. Bunun 35% sizin ayı öpüp düşüp kayır hele. Oşal koyondan düşkün, yiğitten düşkün, tekilik kılgolundan düşkün akçanın 35%'i özgördürle büdjetlerine düşüp. Anı da eski alığa. Sen 35%'ın
көп акча болбосо дагы эртеңки күнү бир жайыктын ардын бир көпүрөсүн же болбосо бир түптүрүүгө керек болот. Жана Азамат кээ бирлер келет, мисалы Далинкадан, Бишкектен дүттеген жиптер менен келет, эпиштер бар, мылтыктарды укмуш. Эмне, кандай кирип атасың? Кана уруксат десең, баягынын бир крышабасы бар да. Же милициядан бар, же жана прокуратурадан бар бирөө. Сен эмне деп атасың? Бар сен. Ошондойлор бар. Деп бизди кайра айтат, бар. Сен бизди текшергенден кимсиң деп. Азаматтын досумду. Каласыңар ошондо моментте. Анткени себеп бул тамаша эмес. Бул баштан өткөн. Мен бир жолу отурсам мага чалды. Сиздин балдар экен. Менин балдарым антип барбайт. Эмне экен сен билбейт айта алдым. Жөн жерде мен атын сатып кеттим. Андай ситуациялар бар көп. Ошондой ситуациядан чыгыш үчүн силердин коллективиңерге атайын привычканы даярдап берип, күн балаңарды коюгула. Тоонун башында баскан таш эмес, тышпаган таш калбасын. Ошону билген бала, тың, айылдын балдары менен баары менен жакшы болуп, эми баары менен жакшы болбойт, бирок ошонто дагы көпчүлүгү менен жакшы болуп, көпчүлүгү менен тил табышып, сөз өткүрлүк бала болсо, десем силер мына көрсөтүп атсаңар Султанды Кудай буйрса эми колдоп өзүңөр жардам бериш керек. Кызга анан чөөгө деген атканда 10 000 сомдон штраф деп чыкты, жакында болгон. Бул деген, по-моему, жабаа болуш керек койду. Наоборот, мурда баягы премиальный берип атчылар дегенибиз го туура. Эми Кыргызстандар, мергенчилер, мына бүгүнкү күн аябай жакшы күндөрдүн бири болуп турабыз. Ушул алдыга койгон максаттарыбызга жетели. Böyle kıştan çıkara bololu. Анан жанагы ички чарба иштерин жүргүзгөнгө паспорт алганга бираз акча керек экен. Ошол акчабызды жакын арада уюштуруп анан өткөргөнгө аракет кылалы. Калган ден соолукта болсун дайыма ынтымакташып ушуну жүрө берели. Бул тарс келди. Ишчилерни уюштуруп бергенсиңерге чоң рахмат деп бери келип мына күйүп кышкан үчүн. Эми ушунун баары ишке ашсын. Амин. Анан ызылдатып Марат Ускуловтар келди, собрание бүттү. Мен барайын десем Марат Ускулов барбаңыз, сиз барсаңыз ошол керек деди. Барбаңыз деди. Отоп. Мен да эмоциональный сөйлөйм да дейли. Эмоция жок, бирок эмоциональный. Анан баары бүттү, ызычы бүттү, мергенчилик танымай баштады. Нону түшкөндөн кийин Марат сиз келиңиз болбой калды. Сиз мага иштеп бериңиз. Егер иштебейт. Biz mергенчилердин жана багытабыз биз буюрса маселени доолорду коюлго ээлик кылып эми ушул жерлердин баардыгын карап кайтарып чалып барыш үчүн бизге аңчылар керек, местный аңчылар. Ошон үчүн бүгүн мына тамчы жамаатына өзүңөрдүн уже жамаатыңар бар экен, эми ушуну мыйзамдаштырып коюш үчүн азыр протокол жазылып атат. Протокол боюнча мына күн тартибиндеги маселе, бүгүнкү келип аткан маселебиздин биринчи маселеси ушул Тамчы айыл аймагына тиешелүү аңчылык угодуларда Тамчы айылындагы аңчылардын башын бириктирип, аңчылык жамаатын уюштуруш керекпиз да. Баштаптан жамаат уюштуруш. Ошон үчүн азыр бияктан биздин сакалдуубуз Шакен абам өзүнүн сунуштарын айтсын. Баштуу алгачкы баштапкы уюм деген эмес эмес, бул деген өзгөрүү төрагалар болуш керек. Ошол төрагаларга биз Кудайым буйрса катар болсам, жанагы мүчөлүк билеттердин карточкалардын баардыгын өзүнүн жеринде толтурганга мүмкүнчүлүк беребиз да. Кийин өзү барып Анна Николаевнага отчетун берип, силердин жамааттын атынан түшкөн акчалардын баардыгын билетинде коюп, буюрса сезон ачылып калган кезде ошол жаңы шайланып алган силердин Тамчы аңчылар жамаатынын төрагасына болгон кагаз иш кагаздарын берип турабыз да. Ошон үчүн азыр мына протоколго түшүп калыш үчүн сөздү берип атабыз Шакен агайга, Ким задын менеңизде болсун. Шакен агам сөз сүйлөдү дептир анан. Бул кишинин эмес жанактан бери жакшы сөздөр сүйлөнүп атат. Эң негизги алдыга койгон максатыбыз ушул паспортубузду алыш керек экен. Эшикти жанагы чарбалык иштер жүргүзүп. Кудай буйрса, мына биздин жигиттер баштайсыңарбайбы, списочный кылып эле акырын чогултуп үймө маселе айтсаң эле колдон келишине жардам беребиз, акчаны беребиз. Бул акчаны бергенде дагы бир жакшы жери бар экен. Мурда биз путевка алыш үчүн биз эме төлөшүбүз, жанагы членство, взнос. Андан кийин эмеге жанагы
жыл жаныбарларга дагы акча селовой взнос кылып, ошол менен ар жак бер жак болуп 3000ден ар жак бер жак болуп калчу да. Анан мен мында жакшынакай Марат дагы бизге жеңилдик берип атат. 5000 сом төлөгүлө быйылкы жылдан жанагы охот эме ачылса бизге жанагындай эме албайм деп, алынбайт депчи. Анан бир жагы жеңилдик эле болуп атат. Ошого колдон келсе аракеттенип, мына баарыбыз азыр сезон убагында баарыбыз акча бар. Ошону улам айттырбай, улам сураттырбай эле колдон келген жардамыбызды аябай берели. Ошол негизги. Ошол бизден эң баштапкы тамчы мергенчилер эмесин түзүп атпайбызбы, бир кичинекей коомун мергенчилер. Ошого деген биз төрага шайлашыбыз керек экен. Мен ошо айтып жүрөм, ошого көргөзүп атам Султанда. Каршылыгыңар жокпу, колдойсуңарбы дегендечи. Анан буюрса мына Султан биздин айтып аткан сага ишенимибизди жакшынакай колдоп, жакшынакай уят кылбай, өзүңдө өйдө төмөн жүрүп атасың. Ошол өзүбүздүн бөлүнгөн жерлерибизди жакшынакай кылып кайтарып, жакшынакай ошол жаныбарларды көбөйтүп, анан акырындык менен ачылып калганда ошол жерге кенен кесири мергенчилик кылсак, ошол башка эме жок. Аз мен силерге дагы бир кошумчалык коеюн. Төраганын зарплатасы кандай деп ойлошоңуз мүмкүн. Баштапкы уюмдун төрагасы деп. Бул баштапкы уюмдун төрагасы кылып шайлап алдык, болду. Бул бекер иш дейт. Зарплата жок бугачы. Бул канчалык силер буга канчалык акчаңар төлөп турсаңар, целевой взнос болобу, сезон убакта акча болуп атканда ошон болгон иш часын 3% алат. 3% жана бир мороженое жеп койгонго канча зарплата жок. Бул деген жылаңач батыр да. Егерге зарплат болот. Ал эми егердики жумуш эми действительно жумуш. Жоопкерчилик көбүрөөк дегендей. Бул жигит болсо, бул кандай жаткан, мындай жатканда силердин төрагаңар, силердин баягы зажигалкаңар, силердин уюштуруп, жанагындай залгон погон тиги бул болгондо шакылдатып, группаңарды ача алып, бир мындай ынтымактуу болуп мындай бир. Анан кээ бир ойлоо, сразу айтып коеюн. Төрагаңардын зарплатасы жок. Бул хозрасчет мекеме биз. Бул баягы жалпы коомдук иштерде, коомдук иштерге гана бул киши. Конечно, авторитет болот, конечно, бул колдон кетет. Жанагындай да. Марат эмеде биз сүйүнүч болдум мен. Өндүрдө генерал мен башыма жүн чыккан эле мылтык көтөрүп кеттим. Атам да чоң мергенчи болчу, Фантабек болчу. Анан кийин мурати угодяларды утуп алган тембо эле сүйүнүп кеттим. Шаканов акабыз неметерчү, эмнеге кызыл болуп калган ушул жерде белечи. Анткени тете балыкчы барчу да, Шаканов баары болуп алып, машина алып тияк барып, тияк негирлеринен кезип антип кичеле түш болчу. Анан кийин бул жакшы, аябай жакшы самалган рахмат. Жанталашып, чуркап, эмгегиңерди салып утуп алгандарга бул өзүнчө чоң мындай айтканда отуруштар биздин областтын нерси. 1 миллион гектарды утуп алышкан аябай чоң жумуш чынында. Анан ушундай эмне жатат, мындай эмгек жатат чында. Аябай чоң эмгек кетти. Анан түшүнгөн иш түшүнөт да. Анан мен биякта түшүнөм. Эмне дейт, ушул тамчы өзүнчө ынтымактуу, өзү жакшы айылбыз. Илгертен рахмат санайт. Колдоп келечат, жакын эле 1-2 жыл ичинде чөөгө чыгып эметенен кызыккан, мурун негизи эле кызыккандар биякта 50 бала бар да. Ошо 50 баланын аябай кызыккандар мына буякта чогулуп отурушат, бүгүн келип отурушат да. Анан чөөгөндө барып түшпөдү, енді 7-8 киши чоң киши барып. Анан өйдө отурбайт. Мына эмне айтмакмын. Ошол орек жана шайлап алгыла, төрага шайлап алгыла, эгер шайлап алганда өзүнүн инициатива көтөрүп кеткен чоң рахмат. Анан да айтайын дегеним, жанагы эми баардык нерсеге тыйынга таялат да, тыйынга такалып. Анан жана миллион гектардын ар жагынан жатат да, тыйын 4 миллиондой тыйын чогулуш керек. Частный компания жалдадык да. Ошолор мынча сурап атат, ишти баштады дедим. Эми башталган иш негизи бүтүш керек да, бүтөт Кудай буйрса. Анан эмне дейт, анан алдарга да айтып кетейин деп атам да, негизгиси. Диги эң токотер жер. Мына Кудай буйрса мына төрагалык шайлы өзүнчө кичинекей чакан мындай жатканда уюм болуп да коет, тамчы. Болуп атабыз да. Биздин филиалыбыз болуп бар да. Анан айрым катерден ушул ушурдан пайдаланып. Жанагы тыйынды мисалы 5000ден деп атпайбызбы, добровольно депчи. Анан кийин ушу 5000ди мүчө болуп мына каттала бергиле, четтен эртеңден баштап. Эми үчөө болуш керек экен азыр областтык эмеге.
Anan keyin ошол тыйыныбыз чогулуп калса анан чечилет деп атпайбы Кудай буйрса 31 октябрга чейин жогот. 31 октябрга чейин чечилип жанагы тыйындар төлөнүп калса анан кийин документтерди паспорту колго тийип калса бул эң чоң утуш да Кудайга. Экинчи утуш. 14 жыл бою келечекте смело охота беребиз. Тыйынды мен баягы сен өзүңдөн эме группадан уккандан кийин биринчилерден болуп мен төктүм Алексей Даншингачы. Анан кийин буякта балдарга дагы айтып кетерdim ошол да эми колдон келсе эртелеп айнын алтында. Ар жактан бери жактан кылып эме төгүп тыйын чечилип калсын ошондо. Паспорту колго тийип Школ вакыт чакпайган отпойбу, чөп туруш керек. анан барган сайын мыйзамдар күчүнө келип атат. Жекелердиги охотник эмес, башка майда чүйдө иштерге деле бүтөлөр штраф анан бир деле штраф стандарт деп билип атышат анан. Анан закондуу болот баары да. Мыйзамдуу өзүбүзгө да жакшы да, коркпой үркпөй барып, өзүбүздүн жери чечилип калса андан бери сонун катып чечилет. Анан өйдө чыгып эле мына илгеркиде алыс барбай, өйдө чыгып, Өзүңөрдүн томор, эргечилик кылып, эс алып дегенде анан кайра түшүп кетсе бул чоң жакшы нерсе. Ошол менен айтайын. Өзү тек азыр оптан киргизе бер, барыч. Желаниясы бар. болом дегендердин баары. Анан кийин мүчө кылып туруп, атына соттолосуң. Менде чогулган мына турсуз. Функциональный обязанности бар да өздөрүнүн. Бар. Ошону мындай даана тарышам. Егиздин атына чыгарып беребиз, төраганлык эми төрага деген Üstürtü da. Sen eме жазасың бирок чакпайм. Bunun задачасы, төраган задачасы. Тамчынын аңчылык уголууларына келчү абоненттерди фильтровать этиш керек да. Желательно биздин мүчөлөрдөн кылыш керек да. Чыпыктын ошолуп Мындай Кагаздарыңды таштап кетесиңер бугач. картанын баарын таштап, топтомдун баарын, договордун баарын таштап. Аку молодец, мен жазылбай калыштырмай. Аку. Кызыктар болгондо түшүнөйүн дегендерге ошондон чыгарып берип койчу мынакей мына мону түшүнүп ал. Анан кайра сен элден турабасың. Сен мындан чөкчү эме. Жана билетин алгандан колдон келсе кагазын кошуп туруп бер. Ядан Айбек биздин аңчылык bir sorular demekken kısır kaldı. Kısır Ortalığı napardı. Al orus keletsin nasıl getir koydum. Sonuçta kanyak şampandı koydum ben. Ama şimdi bez döktüm ben. Araksın. Yani yaşlarına ne bakın da. Olgalarıma bak. Göstergeçler tepkileşti. Hakimde tepkiledi tikiler. Ne de ona Kuday Jalgasına gelen. Tikinden koyup kalsa bana tikin yapmıştır. Tikinden ne kadar. Ayaktan sonra tepti. Kuday Jalgasına kırdı onlarla neler lafı koyup gittim ben. Untuk kaldım kaçarımdı meselesinde. Ada soydan yoktur ne gel. Haber ilk gün görmedim biraz bir tek oturup geç hatırla. Ne hatırla? Tamam mı? Sürüyoruz. Otur gel. Savaş sen. Resim bırak hadi. Elgandan alganlar oturup. Ana. Gel lan sen de. Ertesi gün yoktu. Anan giysem algan sonra yumuşta kalat çıktı da. Sen al
Hello. Gelin be. Sen mi sıkıldın mı yani? O gelin. Evet. Desmond. Ну, от души. Слова Марков, все там, как там? Ну, это хорошее дело, по кому мы собрались. Образовалась такая ячейка наших единомышленников, которые увлеченные нашим таким болезнью охотой и рыбалкой. Поэтому прибавка в нашем областном обществе это очень хорошо. Да и вам, наверное, очень приятно смело ходить. Конечно. Теперь на этих угодьях, которые мы выиграли по лоту, благодаря Марату, позанимались, вы сколько лет уже? Еще с 19-го года, да? Это хорошо. Дай Бог, я думаю, у вас это только первая ваша ячейка коллектив. Много к вам прибавится, сейчас посмотрите. Зато ходить на охоту, это здорово. С удовольствием не прятаться, не бежать. С удовольствием. Потому что сейчас жизнь нам по-другому научила. То другое совсем не знаю. Но отдыхать все равно нам надо. Будем выбирать время для отдыха, для охоты, для рыбалки, для охоты. Так что желаю вашему обществу расти и приумножаться. Я тебе, новый коллектив сегодня образовался, и вот новый наш егерь, Султан его зовут. Мы будем Поздравляю. смотреть, есть хозяин. А, где же был? Английский охот коллектив. Ассаламу алейкум деп Жана айтып отқан билет хорошо. Всем помогаем. Никуда поехать, все на месте можно. Карточки взять, заплатить. Всё. Давайте, процветания общества. Чопомек. Ошол тарабин келип чолпонбек. Neçe? 200 metreden götürgönün bir pıratıda çok Ne problem? Ne problem? Çolpanbek'ten bırak, boşalttım. Turalım ayıp olsun. Var mı? Var mı da? Gelip çıktı. Tamam. Tamam. Bizim Milan'ın teki Boston Milan'ın da çok kere gittiğini götürdüm topa. Ne kaşka kayaya emekken. Jolda ekken. Bu olsa öldüğüm bir atça çatıttın da. Султанна көп кашка жайдатты. Молодец. Ошол үчүн таябасам болду да. Балдарда балатсың. Жоқ баяғы бөдөнені сойса, қасапты сойсын дейді. Бірінші егерге мінеке Сұлтан лайық болды. Егерге жақсы болды да. Төраға деп атқаныңардан егерге жақсы болды. Өйткені Айбек документация қаттың. Айбек документацияны шығат. Отыр. Келесіз отуң. Мен тұрып алып қойып. Чабы аябай разы болуп, бириңге бириң ушундай жөлүп таяк болгонуң бул аябай сонун нерсе да. Анан Кудайым эркектин да өзүнүн журту бар да. 4-чү журт болуп мергенчилер журту болот эми. Болсын. Мына бизде деле той топур болгондо Маратты чыгарат. Мергенчилер төрагасы деп. Кудайым бир өзүнчө сөз даярдайт деп мергенчилерге. Бу да бир салымдуу кашык чысына барачы. Бу да бир салымдуу кашык. Анан кийин ошо сендин уюңар эми мына балдар чогулуп атасыңар, тумар бекем болсун. Балдар келген балдар келжейип кетип барат, аксакалдарыңар бар экен түздөп кое турган. Балдар келжей берсин. Анан кийин такыр эле жош болгондо да болбойт. Башка чыгып өз билген кыла башташат. Анан кийин силерге мен ошо ичине психологический эме болот. Өйдө тылуу Чолпонбек тилде, например, аябай эме болот деп азыр. Көрөт ага дагы баарыбыздан эле ушинтип келгенбиз. Бирок эркек болгондон кийин бүтүндү мен бөлүнгөндү бүтүн кылган эркек болот. Чогулткан эркек болот. Элди жеди сүйрөй турган бала эркек мырза болот. Анан ошондой жигиттер бар экен. Сен жардам бериш кылган койгула, чыккыла, көтөрүшкүлө. Башка эмне? Айнын тымга сыдырбасын. Ушинтип эле жүрө берелик. Аксакалдар сайма төрсүн көрүп жүрө берсин. Биз болсо силерди көрүп, биз да өсүп жүрүп, көтөрүлөр, чыга берелик дегендей. Ошо ынтымак болсо эчтеке болбойт. Ынтымагың барбы? Бар болот. Анан ден соолук, биринчи бар. Emni jeshti. Туш керек дегенде. Эме бар болчу. Телевизорчу. Түшүп барат. Улатпайт. Улса күчү бурган менен келип турбайт. Анак болду. Эртеси кайраттык дөтүн чыгып атпайт. Башка өткөн да. Баш чыгара улуйт да, улгандан мындай.
Неме төчөсүң менен Өзүң мындай түрдө ичесиңби? Ким болот дейсиң? Аркасында вертикальный бир брасчика бар. Катуу. Андан улус да бар, катуу. Баса баягы Азамат. Баягы эки бугуну кайра айдап барып киргиздиңби? Жок, байга немеси бар. Телефонда жүрбөйбү? Жок, ал каме атайын ушундай резинкасы бар. Өзүнүкү Майлап туруп эле, шкаф салып. Анан мен ойлоп отурдум, ал дегенче немен теппейт да бул пакышка жабыштырбайт экен да. Айланып кетип, айланып. Бошойт. Бар бошоп коет. Ошол пакышка. Аны бир камера, аны бир мындай алыска чыкканда жана чаптагычтан алып насос алып туруп эле ачык чалбаш керек экен. Камера 400 сом менен турат. Жок, аны эме чөнтөктө сатып турат буга. Негизи могу жеринде чөнтөк болот мына меникинде, сиздикинде деле ушул жерде барбы? Көрдү, ушул жерде. Мамага айт. Ушул жерде турат. Ошо камера салып коюш керек. Масканы охлаждение Кылып эле кетмекпиз негизи. Саған карабайсызбы? Дастархан жайып целый эме болуп кетти. Ошон үчүн Миланова. Бүгүн биздин мына бул Миланованын өзү да бизде башкармалыкта мүчө. Биздин баягы степень управления бар да. Бул Жат Семен экөө коллегалар булар башкармалыктар бар. Жанагы биздин бааларды, биздин көп маселелерди булар чечет. Биз өзүбүз башкарып көргөнбүз. Анан бүгүнкү жакшылык биздин дагы бир ячейкабыз, дагы бир жамаатыбыз ачылып атат деп, дагы бир мына жаңы жеңип алган жерибизге жаңы мына эме атыйсты иштеп кошулорго бир жакшылыгыңызды айтып коңуз. Сагынбай. Бул канча жылдан бери ойнотулбай жүргөн лоттор утуп алып ушул эң чоң ийгилик болду да бизге. Дагы көптөгөн ийгиликтерди коштоп бул жаңы иштей баштаган, жаңы болуп келип аткан жигиттерге иштериңерге ийгилик. Ден соолук берип эле, ушу тоодо чуркап эле биздин жаратылышыбыз чоң салымдар кошуп жүрө бергилем. Бояктагы жүргөн көп балдар дагы түшүнө элек, эми түшүнө башташты. Браконьерстводон охотник болуп өтөлү деп. Ошолордун баарын алып келип эле кир деп түшүндүрүп айтып киргизиш керек. Айылда көп. Анан оянды акмен чогултуш керек экен, анан карап оңгош керек экен, тияк бияк деп атпайбы? Ошолорду жеңилдетип туруп эле силер бүтүрөм, охотниктерди көбөйтөм, жерди көбөйттүк. Эми баягы мен мисалы үчүн биз бос жерде туруп мен биягы балыкчы, тиягы тиги атамдын охотко барам да. Көп үчкөн аттырган апарат, алар мени жакшы көрөт да. Ой талгачы. Эми рас бул мына. Биз жактан элчи. Лицензияны алып. Лицензия алып. Кекиликке кайда барабыз дейт. Бизде өзүдө отура. Атам законду сүйгөн киши. Сен лицензияны ал, анан барып охотко ал дейт. Анан балыкчыга келем. Эми бул деле мындай балыкчы деп айткан менен бул деле неме? Алыс, Расстояние да. Ушубузга эми иштерибизге ийгилик. Жакшылыкта эле отурсун, охоттордон жолугуп, кышында чабыкпай, воскресенье болобу, суббота болобу, загондорду уюштуруп турабыз, иттерди багабыз. Эң итим Кудай буюрса быйыл сапкап. Быйылтыр эле иштеди. 8 айынан баштап. Эми ошондой иттерден көбөйтөлү. Анан айсада баягы 3000 айрылса. Окат кылыш керек да. Азыр жай белесер. Акшам күн ысыкта жай отуруп ошол кесипти тандаганбыз да. Күлөң шляпа кийип сен ой жана деп жүрүп. Жактын баары баягысын барышып кетти. Азыр бул Нарымбек айтат. Sen öyle komdek dedi. Ulu kişiken öyle komdek. Mişmekti bu arada. Bunları Armenen bu aydan bir yerde kaldı. Hatta sağa kaçkana sağıya kadar avuşkalardır. Armenen aydan katır olup vermedi bu. Sizlerin göçen gördü. Al siz bilen tek bize siz de biraz küçülük. Biraz küçük. Ama ulu kişi de. Ağırlık tutma dedim. Can kadırlarımız aldan var oldu. Al. Namaz döşen değil, avuşkada oynağım dedi. Ulu kişi oynağım dediler. Birden. Bu ayda çıksın dedi. Başka turuz var. Kahvaltıda nan takmış dedikler. Sonra o sokaklarda da saklaşan oldular. Gittin sattık. Çok fazla sattık. Ne kadar dokunuyor. Ama yandan nan takmış başladım.
Sevmekler jaz. Эми ушул жайылдар дайыма жакшылык эле жайылып турсун. Султан ишиңе ийгилик. Монча адамдын жүгүнү сенин мойнуңа артып атабыз. Ошол жүктү жакшынакай аткарып кой, э? Айбек акам. Баарыбыз жардамдашалы. Oğuzdu berip atasın artılar mınakay. Balgıladır atasınlar. Emi Oğuzumuzga çaynap berdingler açtı. Jut albay bizim ne olduk emi? Uday buyursa. Uday buyursa değilim. Hareket kılalım. Buna Aybek. Sultan. Biz de sırttan kömekleşiyoruz kanışlar. Sözsüz. Biz buradayız. Мына эки жигиттин оң жактагы шляпачанын төрөгө болду. Sizler tuğra koldanız. Сол жактагысы бизде ийгилик Akıllı болду. buna kolunlara kirgen hukuklarını özgür bilip elge tuğra malumatты berip birinci o zaman da daha böyle düşünüp öğreni var. Gelbegeni var dahi erten sizlerge sulu cay. O yana bizim de kılavuz, hem de kılavuz degenleri sorular var. O şun için yana dokument atar, sen ağında tutup, her birine koluna karbatını karayıp tur. Oku, senin hukukumusun. Anan sakından ne deyeceğim, sakın ne gay? Karısı var, nırısı var deyip, buna. Semen Usta'yla siz kaçıncı kızız? Biz Maymolculu 56. Buna hemen. Duraversin. Ansıkında işinlerge ilgilik. Aramızda buna sizlerde olgan karılar olsun. Anan keyin kim buna kebiz, işkeme könkemiz. Anan kalganlar buna, sizlerdeki kalganlar bağırlar. Biz kırakçıyız. Sultan, işine ilgilik anan. Aybek Bey. El işkeme oğucan degini bağırlı diye otağız. Emi bayağı bizde içip cesi dep şuna kayıt etmeyiz. Biz bolbosa hazır oğucandan çatak sarayın dedim. Meni tulağa koyboysunlar burada başlayın dep. Anan ansıkada yok. Demiş dedik. Annen görüp. Gelecek sizlerdeki. İşinlerge ilgilik. Şurada da edip yaşa gana kay. Kokutigi milisiyalar kayttılar koy dep. Gevrez mıltığız vardı çıkkanımız öyle vardı. Желаниясы var bırak. Hukukuna возможностьтан korkup çıkmay koyganlar da olmadı. Ошон үчүн колубузда документтерибиз бар, рұқсатыбызды беребиз деп атат. Анча-мынча кичинекей тыйын экен, ошону төлөп койгон дагы укуктуу болобуз, Мурунку милицияларга да рахмат. Документи жок болсо деле чыга берсин, биз карабайбыз да койчумайбыз беле, көчүмөбүз. Дечи. Чыгып кетчүбүз да. Кетсеңер рахмат айтып кетмеді. Bir жылы деген Бостерде шакал аябай көп баарына чыккыла десе. Бостерде документ бар экен. Калганы карсы, калганыбыз унчукпай турса. Кайрым деби бар? Чыгы бергиле, биз бүгүн унчукпай. Болгон ушундай тургандар. Көрсө деген кимде эмне мылтыгы бар экенди билип алыш үчүн ошо кичкене алар. Onun içinde kara sorun var. Andan çıkar bizde деген bir ücre var. Onun içinde. Ekinci yok. Ал жер шартына да, мисалы акталанын туулары кызыл болот экен. Кып-кызыл. Алар эп адил. Жок, только актал эмес. Ат башынын Шорго деген Каратоо деген жайдоосу бар. Ошол жакта көп болдум да. Кызыл суур жүн эшикке жарабайт, узун. Узун, Анан тиги суурдан чоң болот. Подвид. Жайда эте. Bu подвид. Азыр суслик мына ушундан уякта окундуу хозяйстволор болчу. Ошондон чыгып сусликтер жайнап кетти. Beyaz переносчик olsa neydi? Негизи суслик болот. А бизде вообще жок болчу да суслик. А 57-дагы кийин бизде аргандашып калыптыр. Биз уже Смешались. Уже эволюция пошла у них. Конечно, ему тут не климат. Они ни черный, ни волк, ни лиса. Вот такая. У нас давно, когда в 90-е годы развалилась, звероферма большая же была, у нас чернобурные леса много было, разбежалось тоже. Переродились такие, сейчас все рыжие стали. Misal üçün çıkına kay. Bizde susluk maya çok olsa. Oputtan çıkıp ketenden fayda olmadı. Moğollarda fayda ol, oputun tegredi için. Akın. Nazır şu. Çok kalacak da yok Moğol'un içinde de. Sen Türk'ü kanday? Ya. Türk'ü yok mu? Türk'ü. Bizim de gerekten tutmayalım. Gamayamayan o zaman. Bütün kendini korkun içine çıktı. Eskin tibi etmiyor.
Kaçınak değil ya. Негізілі түлкі азайып Sen ayıp ötkü de sen ayıptın. түлкі көбілек. Жоқ, мен ағыр түлкі көбілек отам. Бірі кім айтты, бірі айтты түлкі азайып. Bayan Türk azayıp gitti attırmayız da bayan olmaya koydu. Ötki bayan zagonga çıkıp atkanlar mısın? Отырады, түлкілер отқан жоқ. Жаңылықтарға шығарып қойыпсың ғой. Қырғызстанда 2-3 жыл ішінде қаман 2 есе азайып кетті. Қандайша азайып кетті? Көйкет қапайда жөнілі емесін. Қабан жүрмейсіз да сен? Көйкет қабан. Бізге тең келіп отырдың не? Ал батпағансың келді да. Чөпті Маска қалған бара. Где потеря удержать? Вот так вот. Деме, қора қолса барып. Көйген. Ошоны шығарып қойып, Ал жөнілі тема көтерісшіліні қылы береді. Дағы bir. Дағы bir нәрсе тимсақты үлбірсізді дөрет. Жаңа сен айтқандай. Бөжөктөргө тийбей койсо жүрөт отпайсың ба? Эми Кудай буюрса үлбірсізді дөрет чечинен көбөйүп келди. Бизге чыга. Былтыр бияка жогорого чүчтүү кыш болгонго. Алтайда айы көбөйүп кеткен турабы? Жаңылықтарын окудуңарбы, э? Баягы бир кызды жеп кетпеди студент Алтайдан. Туристский база бар экен, палаточный база. Ошол жерге палаткалар кирип коюп жатса, сүйрөп чыгып жеп салыптыр айыш. Ал аттырган 15 айын атты уже. 16 Талдыктарды бутуруп коюңуздар. Ал деген деле көп болчу экен. Мен жарнамага чыксам, эди бар жомок деди. Мына Акылбектин баласы. көбөйүп кеткен да мурдун айы. 2 ай. Бөлгөн убакта 2 ай куулап тийчмескен кишилерге. иштерди. Эмитти баштап биреге десе, Өлгөн тарганда келдик деп, камагыбыз тоңуп калыптыр деп чыгарып жибергенбизде охотто башпайт дегилер. Улар баш. бул аяктын немеде ашулар азайып. Машинабыз ачылбайт дейт энең бар. Ечинде деп, Акылбек же баягы. Şu ыстакан кармап эле Tanışkanlığınız için şu an dasturxonimiz ardayım yaxshi qajaysin. Bizden ek ola yegir Töre olub selamat orada alıp bolsun. Tüz жүргүлө. İşte barımızga den so'luk, işingizga ийгилик. Gel aşağı için alkol. Var mı dedik bu ne? Oya ne var? Biz sağımızda. Bunlar hem öz mallar da. Çoğu жүргөн, çoğu emet жүргөн, ошон үчүн эркелеп атпайм. Gider gel, kermen dost kılıp. Келе. Бүгүнкү чогулушубуз менен бүгүн ушинтип өзүбүздүн райондон өзүбүз шайлап аттырбыз. Ошо эки жактан келген жок, өзүбүздүн балдар эми жакшы иштеп, жана мен айтпадымбы? Жакшы иштеп эки жактан келгендерди коруйлу мисалы. Жанагындайлар келип атпайбы? Эми мынакей законный жанагы документ менен текшерип ошо уруксат менен келип жеткиришсин. Ошо жакшы иштейли. Бизден жардам керек болсо айттыр. Эмне кылыш керек? Оз керек болот. Эмне кылыш керек? Жо чынеле мындай, мисалы бир жак квартал жанагындайчы, мисалы бүгүн көчө көзөйчү. Колдон келген жардамды берип турабыз. Силерге да рахмат. Тез жактан бери келип, төрагабыз шайлап берип, бүт законный кылып берип атканыңарга чоң рахмат силерге да. Ошо. Чопода как раз өз жагына. Бул Чолпон байды да тааныйбыз. Бул дагы биздин күйөөла. Ошо ойлош баарына иштерге келип. Анан Марат немечи? Сентябрда аяктап бир снайпер уюштурабыз. Чолпонбек неме дейт? Бир коозу союп берейин дейт. Тамак ашында тияк биягына. Анан калган жанакы 500 сомдон немебиз бар эмес беле? Взнос. Ошо взностон биз грамотасын алып, биринчи орун, экинчи орун дипломдорун алып, өрнөктүн башына чыгып, кенен жерди алып, баягы законный эки полициядан, РОдан бар чогултуп, бул баягы жаңы иштеп аткан бири-бириңиз менен таанышып, сезондун ачылышында бул снайпинг деген неме экен? Жакшы сабак экен деп атканга. Бир аз ок аябай атып алсаң кийинкиге жакшы болот экен. Конечно. Баада момчанын момдойдун аттымы деп мээде калат экен да. Ошондой бир өткөрөлү деп баада сүйлөшкөнбүз. Чопо өзү айтып атат неме деп. Мен бир коозун көтөрүп чам. Плофун басып ош жерде. Биздин зарплат, биздин доход, биздин жанакы өкмөт койгон милдеттердин чыгымдын баардыгы биздин мүчөлөрдүн эсебинен. Жанакы мүчөлүк анкета бар да.
Ал эми ар бир охотник жылыга сезондо сатып алып аткан диштин акчасы 35% айыл өкмөткө түшөт, местный бюджетке. 65% министрликке түшөт, Минприрода. Так что закон охотниктерди мына Султан айтып атпайбы, коруйлуу карайлы деп. Туп бара. 4-чү пункт биздин уставда билетте көрүнүп турат. Круглый год коргоо, круглый год карагы. Сезон ачылган кезде путевкасын карагы. Сезон жокпу, кечирип коюң. Карап кайташ керек. Могул угодянын баардыгы биздики туугандар. Эгерде биз жакшы карап, убагында кут малында карап көбөйтүп алсак, сезон ачык кезде кенен атпайбыз. Алдыда койгон очкасын, алдыда келаткан сезонубуз ачылып, быйыл сезонубуз жакшылардан болсун, сечкалар аз болсун. Ошол келиздер. Силерге да чоң рахмат аракетиңерге. Телефонер келип ушул элмен эмесин берип аткандарга. Султан иштен ийгилик. Биз жактан да чоң чараны айтылган сөзү сана айтылып кеткендей тооташтар таштын эмесин билишет. Иштериңерге ийгилик. Тез болуп баарыбызга. Билелик бакыт. Тооташтар жерде тез болуп заманда жүрө берет. Биздин катардагы куралдаш досторду көбөйтүшүбүз керек. Мунун максаты эмне? Бизге акча керек. Жана биз жаңы жеңип алган жерлерде жанагы аңчылык чарбанын паспортун жасатышыбыз керек. Охот устройство деп коет, орусча айтканда, внутрихозяйственный охот устройство. Биздин жанагы карта, мен силер көргөн карта, бул межхозяйственный границалар көрсөтөт. Сырткы чегибизди гана. Ал эми ичинде эмне бар, эмне жок, каягы эмне, жанагы 10% тихий зона, жана башка заповедный зоналарды аныктап, эртең күнү каякта аңчылабыз болот, кайсы жерде кордон коебуз, эртең күнү эгилибиз каяктан туруп жанагы иностранецтер охоталар тосуп алат. Качан барып сезон убакта бизде өзү отуруп жердин баардыгын ошол ички чарбалык аңчылык иштерин бүтүргөндө гана. Аны бүтүрүш үчүн эмне кылыш керек? Аны бүтүрүш үчүн ар бир гектарга 4 сомдон акча керек бизге. Ошонун үстүндө иштеп атабыз азыр. Ошон үчүн жанагы добровольный взнос деп аткан темалар ушул. Эгерде кимиңер 5000 сомго добровольный взнос кыла турган болсоңор, учурда биздин акыбалды көрүп туруп, убагында поддержка кылып атасыңар да. Биз тараптан, башкармалык тараптан ошол добровольный взнос кылган жигиттерге аңчылык мезгили ачылган кезде сезонный путевкаңарды бекер кылып атабыз. То есть сезонный путевкаңарга төлөнүүчү целевой взностон биз бошотуп атабыз. Анткени целевой взнос жана башка взностун баардыгын биз башкармалык өзүбүз чечебиз. Ал эми диштин акчасын как положено будьте добры төлөп коюп охотко бересиңер. Анткени диштен түшкөн акча бул жергиликтүү бюджетке 35%, республиканский бюджетке 65% келет. Күндүк сезон. Сезон бир күндүк деген разовый деп коет. Бул бүгүнкү охотада ар бир жаныбыктын бир күндүк норма отстрел деп коет. Бир күндө канча атышыңар керек. Саканаган суроосун болот. Сезонго 30 коён экен. Мен сезондо 30дун баарын атпай, мага бир 15 деп койбойсуңар деп ойлойм. Ондай болот. Жок, биз андай бере албайбыз. Сезонго путевка алдыңбы? Сен сезондун норманы төлөшүң керек ошол башты. Разовый путевка алдың, сен бир күндүк норманы алабыз. То есть бир күнгө путевкаң мүчөлөр үчүн 600 сом болгон болсо, коюн атам десеңер, бир коюндун 30дун баарын атпайм, мен 10 эле жетет. Особенно биздин караколдун анча-мынча таргаштар барбы? Анандай диктанда болбойт. Немечи Марат байке бир суроо бар. Мисалы азыр мылтык бар да барындарачы, документ менен мылтык бар. Ушунда путевка лицензия албайт да. Албай эле мылтыкты алып алып эле жанына салып алып эле мен Кашгарга барып эле мен охотойм, например да. Барып келем десе жолдон кармаса эмне болот? 12,5 мың штраф. Незаконный выход был. Жөн эле мен салып алсаң дагы, Максат пожалуйста. Мылтығың чехол ичинде бозулган. 12,5 мың штраф. Анткени незаконный болсо коркунуч жок а. Балкабай болсо эле. Анткени тоодо кой кайтарабыздан мисалы членский билет немелер жүрүлөт. Ошол себептен ушундай обстановка болот да. Себеби 12 августта биздин сезон ачылыш керек болчу. Эгерде биздин охот устройстводун мурун кийин жасалган болгон болсо, бизде уже сезондук путевканын охот жүрүп атмак азырчы. Азыр обстановка кандай эмес. Азыр деген сезон правила охота деп коет бизде. Кыргыз өкмөтүнүн токтому менен белгиленген. Правила охота боюнча кандай? Правила охота боюнча августтун 12-синде хочешь не хочешь сезон ачылыш керек. Анткени жан-жалалар бышып жетилип, уже правила охотада жазылган да. Бирок учурда бизде азыр охот устройство жүрүү элек болгонуна байланыштуу, охот сезон ачылган электине байланыштуу азыр биз Балкабойдун сорогун узартуу боюнча сөз кылып атабыз, өткөндө да сөз кылдык. Бирок тилекке каршы учурдагы министрлик айтып атат, биз мыйзамга каршы бара албайбыз деп атат. Анткени биз кантип
правила охотаны бузуп, силерге балка бойдун мөөнөтүн жылдын аягына чейин беребиз. Ошондой эме менен такалып турат да. Так что обстановка кичине канча карагайы бар, канча чөбү бар. Ошол теке канча жаныбары бар, ошол жаныбар жашаган чөп барбы жокпу, зооботаникалык түшүнүктөр бар да. Ошонун баардыгын жасаш үчүн биз коомдук бирикме ошол охотустройство жасаган мекемени жалдап атабыз да. Мамлекеттик мекеме гектардан 100 сом алат экен иш жасагангачы. А бирок мамлекеттик мекеме азыр 2 жыл бою бошобойт экен. Анткени бизге окшогон эле конкурс Баткенде да өткөн, Ошто да өткөн, мамлекеттик жана охотустройство кылган мекеменин кызматкерлери физически үлгүрбөйбүз ордон. Ошон үчүн положениеде бар экен, аңчылыкты пайдалануучу, то есть биз аңчылыкты пайдалануучубуз да. Биз жерди жеңип алдык, мыйзам боюнча биз өзүбүздүн эсебибизден любой кишини ошол жаатта иш алып барган билими бар кишини жалдасак болот экен да. Ошол себептен биз азыр частный компанияны жалдадык. Частный компания өкмөттүкүнөн айырмаланып 1 сомго кымбатыраак жасайт экен иштичи. Биздин жалпы аянтыбыз 969.654 гектар. Муну деген биз мындай деп сүйлөштүк. 3 сом 70 тыйындан чоң территорияларды 3 сом 70 тыйындан сап бергиле. Ал эми аянта чакан территорияларды 4 сом 30 тыйындан деп. Кыскасы круговой айтканда 4 сомдон сүйлөшүлдү. Бизге азыр учурда 3,5 миллион сомдой акчабыз керек. Анткени биздин коомдук бирикменин мүчөлөрү силерсиңер, биздин бирикме контора деген силер үчүн керек, анткени силер биздин аңчылыкты пайдалануучусуңар. Ошон үчүн биз силерге кайрылып атабыз, урматтуу мергендер. Ким ушул оор кырлардан чыкканга жардам бере турган болсо, буюрса аңчылык мезгил ачылып калса, биз жанагы сезондук путевкага төлөнүүчү багык төлөмдөн 100% бошотобуз. Ким 5 миң сом берген болсун. Ал эми ким 100 миңден ашык. Эми биз башында 200 деп айтканбыз, эми азыр 200дү оор көрүп атышат. Мейли макул 100 миң ким берсе, добровольный взнос бул. Биз ал мүчөнү биз пожизненно төлөмдөрдөн бошотуп, почетный член деген биздин наамыбыз бар, ошону берели деп атабыз. Бирок эми ага шыктангандар пока аз, жок десе. Ким билет эми бирөккө чыгып калабы, аларга ошондой кылып берели деп атабыз. Почетный член общества ким бул алат? Почетный членом общества может стать тот охотник, который көп жылдан бери биздин уставка баш ийип, убагында мүчөлүк акысын төлөп, отработкасын кылып, коллективный заводдон калбай катышып, айылдагы жана жол бүлөктөр болобу, чөөлөр болобу, кашкын болуп чыгып жүргөндөргө биз башкармалык карап туруп, коллективдин макулдугу менен почетный мүчө деген макам беребиз да. Почетный ардактуу мүчө деген Жакшылык кандай болсун, Ошол ошол баргарга ден соолук. Бөйрөң. Бири-бириңерге жүрөк таяк бар го. Келе. Неме? Алыс бири-бириңерге жигиттер. Силерге рахмат ушундай келип, Султан менен Айбеке ушундай неме кылып. Эгер төрага болуп атат. Жакшы статус алып атат. Биз да буюрса колдон келишинче жардам беребиз. Таяктан бери силер да келип. Көптөн бери биз эле армашып жүрөбүз чогуу эле. Ошо ден соолук болсун, талашканыбыз сый болсун. Дасторкондун үстүндө бири-бирибизге жакшылык тилегин айтып туралы. Аман болгула. Охотниктер көбөйсүн. Азыр убакта документальный кылбаса болбой калат. Мурунку браконьер болуп жүрөчүбүз. Чынында элечи. Баарыбыз эле азыр бүт баары мыйзам чегинде болбосо. Азыр бир таштан бирден фотолобушка. Өткөн жат сразу. Келем Айбек. Келе байкалар. Эң башкысы ден соолуктор болуп, бар болуп, аманчылык. Жүрөгүбүздө иман болсун. Эң дұрыс. Азы бар. Азаматқа чоң рахмат, таяқтан жолға келтіргендерге. Біз алда бұрса қамшы менің жаматты өт ауыз әрекеттің ішіндеміз. Закондаштырып барын жүзуге жақшыда. Қорқпай өтпей лицензия алып 3 айында қыдырып ақтоған болғаш. Шо, сіздерге де чоң рахмат. Шақан ағай сақалды біздің аталары бар. Тұрға жолғы салып, любой мероприятиялар олау бізді қолдау. Ушундай жолго түшүп кетабыз дегенбиз, сакалдуулар. Келем аталар, байкелер, баарыңарга келип бергениңерге чоң рахмат. Ушакта спонсор болуп, тыйын берип, козу-козуңарга жардам берип, коюп берген байкелерибизге рахмат.
өздері жоқ болып қалды, араңа дауыстап кетішті алып. Шо Марат байке, Алмаз байке сілерге да тетігі алыс жолға қарабай келіп, үйлерді іштейлі дуатады деп, мизамдаштырып беріп, үшеу қылып кіргізіп, қатарыңарға қошатқаныңарға рахмат, барыңарға. Шо алған байкелер, имділер, сілерге де чоң рахмат келіп, қонақ болып, сүй болып, яқтан. Ең башқысы ошо Шакен ағай. Атабыз эле ағай деп көрүнүп калыптыр, сону Сүйүнбек атам, Аяш атам болот, бияк Алмаз Аяш атам болот. Şu kişilerge özleri yol görsetip, ballar koygular, murunkuday bolbay kaldı, mıyzam ben çok жүргүлө, tentek kılmay çok dep murunkuday. Şol em andan keyin buna işlep kılatkan Mirlan bayke, Bölül atpay, Azamat baykelerdi, şu kişilerdi arttan derçip, çekten çıkpay, dayıma mıyzam türünde işler. Sizlerin артыңарда жалдан беріп, қолдаушы болып біздер қап боласыз. Жәріп бергендер. Чоң рахмат. Урматтуу менин көрмандарым, жаңы эле тамчыдан кайра чыктык. Тамчыда буюрса баштап коюм уюшулду. Жаңы делегация шайлап алды коллектив. Hazır buysa Çoktaldak'ta da bizim аңчыларыбыз çoğulup kalıptır. Alar bilen de sürüşüyoruz hazır. İşte yürüyüşünde Kudayın buyursa balkim Alcerge'de bir başlangıç cemaat uyuştu. Balkim ayakadagi tatlı güçlükler olsun zaten yegir. Şaylap bekitip tez arada ушул жаңыдан бизге бекиткен жерлерге охранаға коюшубуз керек да. Ошого азыр баратабыз. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gir öyle aşağı. Girle. Assalamualaikum. O Jaşıllar, murun o jaşıllar da biz koymuş. Jaşıllar bu belgeçilik bu sattan yerler. Çırpıktığa çey ekileceği olsa. Devrimde var. Yoksa bir akıl çıkıyor. Kongrolonga. Kangaga. O bizimle bu sataka. Ana yin. Bu yakta kor çok olsa. Yin aldırıp çok olanda bir abi. Emin. Hazır tender'ın negizinde o Kızıl Köprü'den başlayıp Türk böceği bir sene oldu da ya önce bundan başladı olsa kırdan başlayıp oraya kadar akvarslan o yakacı onu bir akvaçı çok öde oldu mutlu bir yakında büyük noşama oturgan ayınların bağırsak emin mergençelikte o saat verilerek verilişten yılız gerek biz bende de unuttuk emin olsuna degen içki kaymaktadır kurulası gerekemiz. Zaten anca yerde asgaz oku var, kayerda cayınç var, kayerda nöngü var degen saklı graniçaların артынан tapması için rüteli kakos hajayısta olmuş gerek. Bunu degen bizde restoran'a düşken burun. Yok, azı dile kalat. Yok, restoran'a degen bizden aldın ala utkan mergençilik cemaatlarga, Batken, başka yerlerge öz nispetlerini getirip biz жаққа жетіспейді екен. Bizde егер de kıldır alsa 2 yıl vakit gerek var. Men adım Marat. Men özüm Gölbaş'tan ayrıldım. 85 yılında. 2018 yıldan beri şu аңчылык чарбада жетекчимде. Meni hiç kim назарчы etken yok. Meni деген силерге окшогондо карапайым акыбаттар шайлап алышкан. Бирок шайлаганда да кандай шайлайт? Биздин биздин мүчөлөр гана шайлайлат да. Ошон үчүн гана биздин битмеге өткөрүп аткан кеп ошолда. Анан эмне болду жигиттер? Биз мен 18 жыл келген жылы
Men şu yerlerini kabul aldım. То есть могу жерлерге biz көп жака чарба иштерип турганбыз. Могу жаш болуп турган жерлер биздин жерлер болчу. Муну 2009-жылы губернатор эч кандай конкурсу жок эле Кыдыкбек Исаев деген губернатордун качествосунда пакеттердин алдында. Ошол киши 2009-жылы 10 жылдык мөөнөткө бизге өзүнүн тескермеси менен жерлерди бекитип берип койгон. 18 жыл мен келем, 19-жылы мамлекеттин атынан ушул жерге сууга, алтынга, кумга рухсат берип турган орган Госагентство охраны ответственности физического хозяйства деген болгон. Анан жүрүп алып жоюп кетти, комитет экология климат болду, алга жоюп кетти. Ошол эле маалда өкмөттө реформалар жүрүп атты. Бийлик алмашты, азыр кадыр келди. Ошентип азыркы тапта мамлекеттин атынан ошол укук берип турган орган жер сууга мамлекеттин кен байлыгына берип турган орган бул Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экология жана техникалык өткөзүлмө министрлиги болуп калды азыр. Анан эмне болду? 2019-дан бери мына почти 6 жыл, 7 жылдан бери бизде конкурс өткөн жок. Биргөктө апаттууларга ресурстар бар болчу, анан параграф менен белги болмучу. То есть биздин коомдук мен мүчөлөрү, бизде мүчө болуп турган адамдар сезон ачылган кезде охота союшалган кезде канатчылык элементтердин иттерди бирлеп тоққа менен бияктан дагы бар болчу. Ошол малда кандай болгон? Ошол малда могу аңчылык буясы бар жерде жашаган охотниктердин бактысы болчу да. Анткени алар чыга калды өзүнүн охотчу. Ал эми байкуш болу, чылбыкыдан баштап, чылбыктын охотниктери, самчынын охотниктери, Токтал, Өбүлөк, Карбой, Галинка, Чолпота, Костели, Темировка, Григорьевкага чейинки гарандарыбыз законный охотниктерибиз ошол эле министрлик берген, мамлекет берген чыгырастаманы. Бирок могу жердеги охотниктер жок болчу. Эмнеге дегенде, мисал боюнча закон алып деген бар. Аңчылык каякта болот? Аңчылык круглогодичный охрана болгон жерде, круглогодичный егистик службасы бар. Ошол жерде жыл бою санак иштерин жүргүзүп, мамлекетке бизде могу жылдарда мынча баш жандыбыз бар деп далилдегенден кийин 35% айлык өткөчү, 65% ошол эле министрликке түшүп, а бизге чарба керек катары. Бизге жанагы сезондук көчөктөн көрүп атпайсызбы? Целевой доступ. Ошол эле биз болсуңар. Ал эми ар бир үчөө биздин колдо үч болгон үчүн жылына 200 сомдон төлөп турат. 1000 сом үчөөгө, 1000 сом эмгек акы. Бул эми общий касса турат да. Ошол общий кассанын эсебинен биз могу жерге эгилерди коюп, эгилерди автоматты чыгарып беребиз. Жигиттер биз мамлекеттик мекемебиз, биз козгашчу, биз өзүбүз каржылап, өзүбүз саясат түзүп бекемебиз да, коомдук мекемебиз. Анан ошентип 2019-жылы Госагентство тарабынан корабль менен алып космос биздин Титаник Ош Баткенди барып чакырдык. Бул жерде деген момент эмне болчу? Биз жалпы Кыргызстандын охотниктери башы биздин бириктире деген сөз болчу. Анткени бизге окшогон эле көйгөй башка областтарда да болуп аткан да. Анткени аларда да конкурс өтпөй аткан болчу. Кыскасы биздин элдик, биздин жигиттердин, биздин бирикменин, балдардын, мүчөлөрүнүн ынтымактын жыйынтыгы менен биз форумду өткөрдүк дагы биздерди ачыкка даярдык. Урматтуу Самир Тогожоевич, учурдагы министрликтерди анча-мынча чиновниктердин айынан биздин мамлекеттик бюджет миллиондогон киришинен кур калып атат. Эмнеге себептен? Анткени ошол эле мына чыгыктан баштап Камчы Чокталдын жигиттери сезондо акча төлөп артыктоого даяр болчу. Силердин ошо министрликте отурган адамдардын ар кандай бюрократиялык иштерин айынан эмне деген жерлерибиз бош жатат, эси жок жатат. Эмне үчүн ошол жактагы закон охотниктерибиз кандай ишти? Алар төлөп охотниктардан даяр болуп турса дагы бияка эч ким төлөп кайса албайт, анткени эси жок мизан болчу. Ошол конкурс өткөрүлүп аткан эсебинен мамлекет жалпы Кыргызстанга башкаларды эстетпей берген жерлер бар. Миллиондон акчалар түшпөй атат ошону. Ошого күнөөлүү адамга чара колдонуп уголовный иш козгоп, жазып тарттып, министрге жибердим. Мына айла кетти, айла жок. Душка барбасак болбой калды деп жиберсем, сразу реакция болду. Моментально жазды жооп берди. Эшик жүрүп болчу ушундай келесем. Пандемик келиңиз деди. Пандемик бардым,
Mama deseydin erkek, öz ayağım olsa da erkek diye ayağım geldi. Şu jigitler böyle düşündük. Can yüzlerine bin almayız. Anken ayağına bilbeysin, ne var, ne yok. Eskicilerde bizde kurgulagan işin akana var. Жылда biz niye bile sanat işleri düşüyor, bizde statistika var. Biz biliriz bu eski boylarda. Kança tekemiz var, kança çocuğumuz var, kança tekme eğilimiz var böyle değil. Adam mı böyle? Хорошо. Konkurs ötmenin bu şeyi, konkurs bitmenin, bölüm konkurs bitmesinin bu şeyin eğilip duran şeylerinde akıl olsa değilsinde. Memorandum olur. O zamandan beri, 2010'dan beri Doğru'nun doğru biz bunun eğilip duran şeylerine akılda kurtulurduk. O şartlarda aman duran akılda kurtulurduk. Ona göre bak çocuk, tövbasını alıp takip olursun. Al emin köpçülüğümüzde öyle bu şekilde yaşanan. At sildirin yaşanından böyle şart olacak da. Belki aman duranın şart var. Kola olsun dedik, ahmak olsun dedik, ala geçsin dedik. Misal taş makinelerin meclisinin şart yok da. Barlarda benzin çok, maşkas çok misal olmuş. O zaman öyle misal olmuş, o ak kontrol edilir. Liga Aksura'ya oturadınız. Aksura'nın 36 ayı var. 36 ay, her bir ayda çok dedin, 10 lira baktık paraya. Çok dedin. 360 baktık paraya Aksura'nın kılıç. Dayı skor. Estağfurullah, kontrolürsek kontrol güzel. Çok ondan çıktı, bir üstten çıktı, o şöyle tuhanı böyle bal fırtlarız, biz çıkarız. Biz hızlı işte öyle dedik, var, cılsız öyle dedik. O şöyle bal fırtlar, 7 ırtıklar alıp etti, 7 ırtıklar dedik. Kıskası bizim merkezlerin unutmanın karşıya. Sizlerin bu şeyi mekemi mevcut. Hafta yönetim kanunu var. Delikates değil de var. Yaşı çapaşlarını takışta zikler, teyzenlerinde smiyalar uçulu gelesine. Teyzenler biz görüş için cevaplarını uçulu gelesine. Yaşlarının büyük olur. Bir yılda 7 yıl olmuş da hafta görüş gerekten. Anam bunda gitti. Kıskası yıl başında fevral ayında böyle hoş oldu. Biz cenderimizde cincinlik götürüyorken bizde Tıkdişna, hattişka yapalım. Hattişka var benim istedikleri de. Dönem Alatı'nın gezip mesela. Dostum yaşında gezip biz daha yine havalı yoklayıp gezip okuyalım. Nasıl Vesti abimle gezip okuyalım. Biz bilmeyiz lan. Bizden gördüğümüz başkanlık kısmetleri biz gayet de oynarız. Apeyim, Marasya'yım, bizim gruppada çok bileyim yok. Biz opsiyonuz de, dikkat, opsiyonuz. Alanın grupasında osolar var yani. Film açları var ama maç biz olsa öyle opsiyonlar önce oluyoruz ama temizliğe genç uzaklarda biz sırtı çekizden kalmadı. Balık dışarının harbisler bir çekiden başlar, ısıkları öyle başlar. Bir yakı şu yol olsun bile çekteşit, boya kaçayım. Bir yakı biraz gerek kemin masalar yapar. Moğu cansı sonra Aso bakranıya bitirip öyle. Bu kemin memleket yaratış var. Bundan akşı. Bir yaktan dövüyorsun, bir yaktan dikkat edecek. Size gitmişseniz aklını demek, bir tane yapmak lazım. Üstlerden. Kıskası Moğol trikörler için bölgeye geçeyim. Vapros translate çok böyle. Ama tersi öyle. Bölgeye bir hafat çok olur. Bölgeye geçen hafat sonra olur. Kроме Moğol'da у нас пресс-релиз заповедник. Заповедникте никоим случае болмайды. Заповедникке бұл қашан қышында заповедник бізге қайырылса, біз мемлекет өзіміз қорғай жатқан елдердің жануарларды чөлдеп жеп пожалуйста деп келсе, біз барып береміз. А болмаса кетші. Біз пожалуйста деп келші, бұны барып жүрміз, ана кейін бізді өлтіреді. Интент тапқансың. Андай болса жата береді ортамызда біз. Сөздің қысқасы жігіттер, меш хозяйственный карта. Бияқ осы қазақ. Қазақке беш өрді. Ешке теке чошқо, қырқы олар. Бұл лимитированный деп қойды. Өйткені бұлардың табиғи конкуренттері көп. Бұлардың өздерін көйіп кетті. Көйіп кетейін десе бұл екі құштарда бар, төрт суда жейді, ұшқанда жейді дегенде, сондықтан бұларды көп ilmi akademiyada okup şurayı denikteki canlılarla bizde. Toy, kim tek adam dese, teke kızmaz mı kadar? Biz tekege sizden жазып конкретно участок жазып береміз. То есть, eski oyuncu айтқанда 12 мен 11 текеге айырбай біз теке ойда казино ойын ойнамыз да біз. Самый казино ой, анткени эми жетеумүз турдун нерселер, жер шарты тияктар деген бар. Biz, например, 12 участок, мисалы үчүн аматор ойнадык да, мага теке мен сурайм, каяка барасыз деген.
12 элек мен 12 жаптым. Аман турам текен топ 12 ач керек. Анткени теке лимити. Шошко аларны типке алып. Августтун 12-синде көрүшкөн өдөрө тактик. Булар лимитирован. Коён кеклик тоже лимитирован. Өдөрө лимитирован. Ошол кезде путевканы 2 тур болот. Разовый bir күндүк. Анан сезонный деп коет. Разовый деген путевка бул 1 ай күнгө мылтыктардан сатып. Анын басын мүчөлөргө алып түштү. Чөңөр бар, ошону дайындашып берет да. То есть текебиз бар десек, эгер теке бар деген жерде теке жетип чөп жок болсо, анда биз капчыл болмобуз да. Мындай жеткенбачы. Ошон үчүн өкмөт бизге ушундай талап коюлат да. Эгер акылдан ашам десеңер, Проекты срочный порядке обустройства ишин кылып, паспорттун баласына бизге далилдейсиңер, мал жанынан санын. Биз анан ошого жараша квоталар берип турабыз. Буйса жигиттер биз жерди 15 жылга жеңип алдык. Биринчи жылы апат жок, анткени бизге министрлик келишимде көрсөтүп, 1 жыл ичинде обустройство кылады. Обустройство кыла албасаңар, жерди алып кетип бизде. Бизден ийик тутуп алган фирмага берип коюшат. Мен сага айтып көрдүм, биздин Ысыкөл районунда конкурент болуп Бишкек областынан чыккан. Аларда акча бар, алар умный, алардын төрагасы молодец. Алар былтыр эле конкурс болгонго чейин өзлөрүнүн угулдарында обустройство иштеп жүрүп коюшкан. То есть алар мурунку могу жашып жоболордо паспорт алып коюшкан. Бизде алып койсок болмок, мээ жок да. Бирок биз билген жокпуз да. Кайра конкурс көчүлөр койлап, укалып атпайбызбы. Азыр акчабыздын баарын уротуп коюп, эртең кылсак акчабыз büyük кетпесин деген Жибовский вариант менен алып калдык да. А тиги умилар көрмөйбү? Өзлөрүнүн мурунку жерлерине обустройство кылып койгон. Быйыл ахот конкурс быйыл аларда эле болду. Бирок алар ахотасын ачып берди. Анткени мамлекет билет, что алардын могу жеринде могу жабдыктары бар, могу количествода зыян тийбейт деген темада да. Ошол жигиттер анан мен силерге эме тапшырып коеюн, жана эме таштап койдум, Ушул жерде обустройство болуш керек 1 жылдын ичинде. 2 жылдын ичинде биз эгилерибизге полностью жана смарт система өткөрүшүбүз керек. Мурункуда эгилерибиз азыр эмне жазбайт. Азыр жана заманбап атайын планшеттер бар экен азыр. Телефон менен окшогон, встроенный GPS болот экен. Ошол жерден эгилерибиз жүрүп, жанагы санагычтардын любой иштердин баардыгын телефон аркылуу. Биз дагы билет экенбиз, эгилибиз бизди алдап албабы, алдабай эле. Санакка барып келдик, барган жоксуң. Же токтуп алып жатып алып келдим дегенде GPS бунун жөө жүргөнү канча жөө жүрдү, канча ат менен жүрдү, канча машина менен жүрдүнүн баардыгын смарт система менен текшерип турат. Ошонун баарын өкмөт долбоорго киргизди. Анан ар бир райондо токтомдо чыкты. То есть ар бир райондун акими 15 жылга жерлерди бекитип берди. Учурда биз тарихный поле. Жердин биринчи ээси айыл өкмөт болсо, жайык комитеттин мисалы жайыкта көзөтүп болду. Жердин биринчи ээси айыл өкмөт, кээ бир жерлерде, биздин убойдолордо. Кээ бир жерлерде биз менен лесхоздун аймактары чектешип турат. Ал жерде естественно жердин биринчи ээси лесхоз. Лесхоз карагайын айдайт, көчөттөрүн өстүрөт, мал-чарга карайт. Но ошол карагайдын арасында тушкап жүргөн, тойлоп жүргөн, учуп жүргөндөрдүн баарын биз карашыбыз керек. Биз тоюшубуз, силер карашыбыз керек. Силер деген сөз, силер бизге бичок. Бияк чок да алайын, э? Чоң салонда канча көтүк бар примерно? Силер билген таалаган. 30тай бар. 30тай барбы? Жок, примерно айтып суралдым да. Өндүргүч? 45 бар. 10дай бар, 10дай бар. Жок, браконьерлердин бошайтып ошол варианттарды көрсөтүп чагырып коюшат. Мен мунун баарын окуп чыкпай эле коеюн. Мону мындай эле колуңар менен шиндеп карап койгонго эле. Жалпак тилде түшүндүрүп койдум. Жок, мага дер байкаларым да острый экен да өзү. Острый. Театрда окуп жүргөн карап коюңарчы. Бирөөгө шоколад киногомда тапып алсаңыз бербөксө. Ана шашпайбыз. Кыскасы жигиттер мен силерге берген документтер бул официальный документ. Буну Ысыкөл район акими биздин коомдук бүкмеге могу жаңы каталарды эски санчылыктарды 15 жылга бекитип берип атат. Биз как тарихный пользователь. Ошол эле маалда аким өзүнүн токтомунда бизге милдеттенүүлөр койду. Мүмкүнчүлүктөргө жараша район ичинде болуп аткан ар кандай иш-чараларга демеушчүлүк берилди. Бизден жарайт дейт турабыз.
жол көліктерді санап айтқанда жазған көйде болды. Жарайды деп отырмыз. Мына Узоновның бригадасы бар. Елде жақында бригадаlar бар. Бізге соны ойлады да, біздің задача ол екіде көп болсын, мына поляк басқандар аз болсын десек та. Мына амалон болды, çok öyle. Ошондой шарттуу вопростарды мен караш керекпи. Аларчы өзүнчө түзүлөт да алардан. Жок, ошончо айта турам, бардык солай. Ойлону керек да алар алек. Жок, ошону алдынан артып айтып болсам, Марат мынча айтат. Бешке берсе атпай, ошол район. Ошак болмок керек. Талчы болду. Экинчиси башкача айылып өтүп бир болсо, Топалакта бош тери, арка борунду суу бир болсо, кемиликке ар көздөй. Демек Семеновкага чейин болсамдан ар көздөй. мен деле бакачынын геологусумун мен деле. Биякта учкунда иракта кайнаган бар. Баары чода фотошоп. Эмес атамандар, бул жалпы биздин коомдук билмейди жигиттер. Бизде только ынтымакташуу эле акырын функциональный обязанность турасында эле самый главный биздин мүчөлөргө законный шарт түзүп берип жүрүш керек да. Ыңгайлуу шарт түзүп берип жүрүш керек. Жөнөкөй эже бербейчи. Болот, конечно, ушундай моменттер. Мисалы үчүн коңур өлөмдө бизде Дастанова бар, Дастанованын балдары эмеге барат, сиз жакка барат, Көкмөйнөк барса, Көкмөйнөктөгү коллегасы өзүбүздүн эле коллега, кыйшак деп Барабыз. Юра барып туруп, юра ташты. Аларыз. Лицензия да уларды ойлосаң, не туралы деп турду. Ана бизге ошо негизи өзү болот. Что лицензия келгенде монда прямой алып жетишпей калат да. Салтымын Жолда алып. Жок, эгилгенде да силер. Сен жазасың. Чокумда өзүм мына төрага менен сүйлөшүп, бир арада чоңдордо балдар бар да. Россияга кетпеген, жака кетпеген убакыт болуп калат. Айда жүргөн тыңыраак балдар болсо, кастара жүргөн. 3 бала чипске. 3 бала общественный инспектор, коомдук инспектор. Bir ayda yaptan oldu. Bir ayda уже önlükten çok olmayıp başlattım. Osman Ömürbay'da. Короче, мындай да жигиттер. Дорогой Родоский. Дорогой Родоский, да? Бул нерсени биз чакырып жанагы нерселерди уюштурсак, загондорду вакыттан уюштурсак, ошондо мисалы үчүн мен адиле менин көп жана учкун. Ал менин үйүмө токмок Маратсан өзүмдө бизде каракол, токмоктон каракол барчыбыз да. Акмаев, Русландар билесиң? А ошол жерде бар, дорогой болсо, тети токмоктон караколго эмне азап бар да, ошол жакта загон бияктан эле болсоң. Бирок эмне ошо уюштургучтар жакшы болгон үчүн эч нерсе карабай туруп барчыбыз да. Ошол нерсе тынымсыз мисалы үчүн дружелик бар, биримдикте болуп туруп уюштурсак, ошонун аркасынан тамак жеп ичип мындай жаман болбойт да. Ошонун ынтымактын аркасынан ошол нерсе чогулат. Анан жөн эле баягы телефондон убакылдап коюп, могу любой нерсе, ичине курбанчылык менен келет да. Убакыт, акыбеттүү нерсени бөлсөң, анан болот. Жөн эле телефон менен айтып коюп, обсуждение этип койсок, бүтпөйт. Ошон үчүн келишиш керек. Жанакындай нерселерди уюштурсак, анан бирок жакшы болду. Болбой калды, жолдорго башка жерге болбойт го. Ошол мүмкүнчүлүк бар да. Анткени земиктеги жаздык, биздин негизде санап болгон ошочу. Анан сиз деген учакка лимит алып берчи, жана сиз бияктын лимити менен машина алып. Мисалы үчүн эме деле болуп, лицензиялар алгандан кийин жерге чыгып кетип, биздин астында баягы муну бет охотник деген күйүүнү алып кетип, текелер уже ооп кеткенден сага уже бесполезно. Анан эми сен ошол тегерекке чайылса, сен кармоо жерин ошол жерде болчу, башка жака да чыкканга мүмкүнчүлүк бериш керек болсо жакшы болот деген. Мисалы үчүн ошол жерлерде же ошол бойдо ошо жанында болсо участковый милициялар, экополиция ошолор эмнени текшерет, эмнени мисалы эмнени көрсөтүшү керек да аларга.
Aysular ekan. Misal участковыйдын полномочиясы кандай? Аймактык тескөөчү участкаларга ал ошол өзүнө берилген чедерде коопсуздук маселеси жана башка оперативдик заданиялар жөнүндө текшерүү укугу бар. Туристтик экологиялык нысанын укугу булар непосредственно экологиялык жанагындай жаратылышка тиешелүү маселелерди баарын текшерүү укугу бар. Эгерде сиз курал менен жүргөн болсоңуз алар эмнени текшериши мүмкүн. Сезон ачык кез болсо алар билет, аларда да биз давно жеткиребиз да, ачылды, бизге келген приказ аларга биз белгилүү эме коебузчу. Сезон ачылды, все. Монда текшересиңер, үйрөтүп коюңар. Жана алар келип эмне істеп билесиңер, биз намачы. Могу жерден карабайсыңар, ананивада вообще тастан үстү көрдүңөрбү? Бу